Бала тарбиялап жаткан ата-энелерге өтө каттуу маселе балаңды эч качан сөкпө, урба, тилдебе, каттуу бакырба, кыйкырба. Неге буну айтып атам? Урматтуу мекендешим, сиз канчалык урушсаңыз, канчалык сөксөңүз дагы бала сизди жаман көрбөйт. Бала өзүн жаман көрүп калат. Коомдон өзүн жек көргөн абалда өзүн туура эмес, өзүн керек эмес сезип калат. Ошондон кийин келечекте өзүнүн ордун таба албагандар, бизнесте бир ордун таба албагандар, спортто бир результат көрсөтө албагандар. Неге? Себеби үйдөн ар дайым өзүн өзү жек көрүп чоңойгон да ал бала. Өзүн жек көрөт, өзүгө өзү ишенбейт, өзүгө өзүнүн ишенимин сындырып алган. Сиз урушат экен, сөгөт экен, сизди эч качан жаман көрүп калбайт. Ал өзүн өзү жаман көрүп калат. Ошондуктан туура мамилени кылыш керек. Ызычуу, бакыруу, сөгүнүү менен бир маселени чечиштин кереги жок. Ал менен чечилбейт дагы. Каттуу сөгүнүү, каттуу бакыруунун кереги жок. Кээ бирөөлөр бар, ушул сөгүнгөнү, урганым, таягым коркутат. Урматтуу мекендешим, ооба убактылуу ошол учурда сизден корккон үчүн бир айтканыңызды кылышы мүмкүн. Түбөлүк сизде андай коркуу же сизде коркутуу болбойт сиз тараптан. Бир адамдын сааты жоголуп калыптыр кашектердин ичинен. Издептир, таппаптыр. Анан сыртка чыгып жаш балдар ойноп атканын көрүп, кегиле ушул жерде саат бар, сүйүнчүсүн берем, тапкыла деп, жаман ызычуу кылып карашат экен, таппайт экен. Алар дагы кетет экен, таппадык деп. Анан алардан кийин бир кичинекей бала ачык таккан, кулагы ичине бирнеке байланган бала келип, мен да бир шанс бербейсиз, карап көрөйүн саатыңызды дейт экен. Макул, сүйүнчүсүн берем, издеп көрүп. Кирип бир канча мүнөттөн кийин кайра саатты көтөрүп чыгыптыр, мына сиз саатыңыз деп. Кантип таптың? Ушунча бала келип таппай кетти го. Мен кирип акырын отуруп алып тыңшадым дейт. Сааттын үнүн тыңшадым дейт да. Тынчтык менен чечип койдум проблеманы дегени мындайча айтканда. Ошо аталар кээ бирөөлөр сөгүнүп, урушуп, маселени чечкенге аракет кылат. Ошол сөгүнбөстөн дагы башка сөздөр менен маселени чечсе болот го, туурабы? Урушпастан ошо маселени чечсе болот го. Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Биз бир маселе болот экен, аны жаман жагын ойлобостон, жаман жолу менен чечпестен, жакшы, аккуратно, культурно, дипломатиялык келишим менен туура маселени ортого коюп, туура чечишкен аракетин кылышыбыз керек. Эркек дегенде кандай эркек? Сөгүп, бирөөнүн жагын сындырып коюп, ударып коюп, ишинен кетирип коюп, бул бардык эле эркектин колунан келет. Бирок ошол проблеманы түрү көп, өтө чечүүнүн түрү көп. Башка тынч жол менен дагы чечип койсо болот. Акылдуу адам ким? Анын жыйынтыгын ойлойт. Азыр бир уруп койсо, жубайы өмүрлүк жолдошу менен кетип атса, бирөө кийимин дебелеп койсо, жагын уруп сындырып койсо, күчү дагы жетип турат, бирок анын жыйынтыгын ойлойт да. Азыр келет, милиция болот, башка болот, арыз жазат, камалам, биякта үй бүлөмө кыйын, жубайым менсиз калат, балдарым көчөдө калат. Бардык нерсени алдындан жыйынтыгын ойлоп коет. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, сөгүнүп бакыруунун кереги жок. Тынчтык менен чечкенди үйрөн. Адам кандай жашап өткөнүн билгиңиз келсе, анын балдарына караңыз. Себеби алма бышат экен, анын кандай чоңдугу, кандай кызылдыгы, кандай таттуулугуна карап туруп алмага баа беребиз го, сорту мындай экен деп. Муну алма сонун экен деп, ушул алмадан көчөтүнөн эгишибиз керек экен деп. Айтайын деген маселе, жашоодо кантип өттүңүз, жашап өттүңүз, бунун жыйынтыгын балдарыңыздан көрсө болот да. Сиздин балдарыңыз элди сүйгөн, элдин кызматында, эл аны көрүп сыймыктанып, ушундай бала болуптур, ушун мунун паланчанын баласы ушундай деп мактап атабы, сизге рахмат келип атабы, демек сиз жашооңуз текке кеткен жок, сиз бул жашоодо татыктуу жашадыңыз дегени. Балдарыңыз сонун, элдин үлгүсү, элдин алдында, элдин ашында. Демек сиз татыктуу жашадыңыз өмүрдө. Өкүнбөсөңүз болот. Ошондой экен, жашооңдун көрсөткүчү балаңда. Баласына карап туруп, ата-энесине жыйынтык чыгарып койсо болот. Сөгүнүү канчалык зыян экендигин кээ бир эркектер билбейт. Урматтуу мекендешим, бул өзүңдүн ДНКңа, каныңа, жаныңа бүт зыян. Өзүңдүн ден соолугуңа, балдарыңдын, кыздарыңдын ден соолугуна. Сөгүнүп чечүүдөн мурда ойлонуп көр, ошол жолдор өтө көп ошол проблеманы чечүүнүн. Сөгүнүүдөн башка, нерв болуудан башка, уруудан башка. Айтайын дегеним эмне? Сөгүнүп өзүңө гана эмес, бүт чөйрөңө таасир бересиң да. Бир сөгүнгөнүңдө кыйкырып сөгүнөт экенсиң, ал балаң угат, кызың угат, кошунаң дагы угуп калышы мүмкүн. Бардыгы угат. Баарына терс таасирин бербестен туура тарбия берип кой.
үйүңдөн тынчтыктын жыты келип турсун, ызы-чуунун бакыр чакырдын үнү келбесин. Кээ бирөөлөр ток үйдө чоңойот, билесизби? Кээ бир ата-энелер өздөрү кыйынчылык көрөт да, балам эми кыйынчылык көрбөсүн деп бардыгын алдына алып келип берип коет. Баягы нәзик. Бала эч кыйынчылык көргөн эмес. Саардан кечке телефон, PlayStation'дагы игре ойноп, шаарда бир эле жумуш бар, ошол да мусор төгүш. Бирок ошол мусор төккөндө да сен кыл, мен кыл деп ошону талашышат да. Ушунчалык деңгээлде даража жалкоо болуп кеткен да. Менин балам иштебейт, ушундай болуп кетти. Иштетсең иштейби? Мындай карасаңыз негизи эле ошол бай үй бүлөдө чоңойгондор мына тың эмес. Назик, бир жашоодо результат, бир же атасынын да байлыгын кармай албай калат, бизнесин кармай албай калат. Себеби назик болуп чоңоюп калды да. Ал руханияттан дагы, денеден дагы, теледен дагы, ден соолуктан дагы бир бардыгынан назик болуп калды. А кыйынчылыкта өскөндөрчү өрт болот да, ичинде өрт болот, ошолор жарып чыгып кетет да. Кытай болсун, Япония болсун, Польша болсун, Америка болсун, Трамптан баштап бардыгы. Кесакиден баштап, Джек Ма бардык бизнесмен, өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан Салымбековдон баштап бардыгы кыйынчылыкта чоңойгондор. Кыйынчылыкта чоңойгондор мына жарып чыгып кетет да. Себеби аларда өрт болот да. Кыйынчылыкты көрүп атат, ошол таасирлерди көрүп атат. Ичинде өрт пайда болот, ошол өрт менен бүт жарып чыгып кетет дүйнөнү. Ал өрттү пайда кылуу үчүн жалкоолук, назиктик, колдо айпадтай телефон бул жардам бербейт. Кыйынчылык көрүш керек бала. Жок дегенде каникулдарда айылга барып иштет. Жүгөр дегенди билсин. Эки жакта отверкадын булаганды билсин. Эки жакта оңдогону билсин. Назик кылып тарбиялабашыбыз керек коомго. Эр-азаматтарды бар жогунан боло турган кылып чоңойтушубуз керек. Эркек киши эч качан сүйүлбөйт. Эгер бир нерсе бербесе, үй бүлөсүнө тамак аш алып келет, үй жай кылып берет, машинада эки жака алып барып келет, ден соолугун карайт. Ошон үчүн аял киши балдар бардыгы сүйөт аны. Жөндөн жөн эркек киши сартан кечке жалкоо болуп жатса аны эч ким жакшы көрбөйт. Ошондой экен, урматтуу эркектер, эр-азамат жигиттер, урматтуу аталар, балдарыбызга татыктуу туура тарбия берели.